Салам, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен Gmail почтасын ачабыз. Ал үчүн алгач биз Google'га киребиз. Google'га кирип открыть почту Gmail. Дароо мага чыгарып берип жатат открыть почту Gmail. Ал жакта электронная почта от Google Gmail'га киребиз. Войти, создать аккаунт деп жатат. Биз создать аккаунт дегенге киребиз дагы. Мурдагы колдонулуп жүргөн почталардын тизмесин берип жатат. Биз жаңы ачуу үчүн добавить аккаунтка киребиз. Бул жакта вход дейт. Мурдагы электрондук адресиң менен кир деп жатат. Жок, мен жаңы почта ачам. Ал үчүн создать аккаунт басам. Для себя, для управления бизнесом. Для себя. Имя. Мисалы. Салтанат. Салтанат Таалайбекова. Мен мисал гана келтирип, аты, фамилиясын жаздым. Далее дегенди басабыз. Кээ бир телефондордо продолжить дегенди бассаңыздар болот. Ошондой чыгат. Даленин ордуна. Бул жакта туулган күнүбүздү жазабыз. Мисалы 8 апрель. Туулган жылыбызды 1985. Эгерде сиз туулган жылына 2020, 2015, 2013 деген сандарды, жылдарды жаза турган болсоңуз, Google кабыл албайт. Анткени 13-14 жаштан өйдөгү гана жарандарга почта ачууга уруксат берилген. Пол. Женский, мужской не указан дополнительно. Албетте, Салтанат женский. Далее. Выберите адрес Gmail. Google бизге өзү почта түзүп сунуштап атат. Эки почта түзүп сунуштайт дайыма. Таалайбекова Салтанат 43 @gmail.com. Салтанат Таалайбекова 306 gmail.com. Биз бул Google сунуштаган почталар бизге жакпай турган болсо, создать собственный кылабыз. Эгерде жок, ушуга макулмун десек, өйдөдөгү экөөнүн бирөөсүн тандап койсок болот. Логинди сөзсүз түрдө биз латын тамгалары менен ачабыз. Мисалы, ачып аракет кылып көрөлүм. Салтанат Таалайбекова 85. Биз ушундай логин түздүк. Азыр далее деп текшерип көрөлү. Бул бошпу? Бизге уруксат береби? Да, уруксат берди. Эми пароль түзөбүз. Парольду сизге сунуштайм. Өзүңүздүн атыңыз, же жолдошуңуздун, же балдарыңыздын атын жазбаңыз. Анткени бул сиздин коопсуздугуңуз үчүн өтө маанилүү. Мисалы, парольду оруураак кылып түздүгөндү сунуштайм. Кандай деп түздүк? Мисалы, түздүм. Сизге кандай пароль түзүлгөнү көрүнгөн жок, Ал үчүн көрүү үчүн мынакей бул көздүн сүрөтү турат, бассак минтеп чыгып калат. Каркыра 85. Муну бассак копировать деген чыгат. Копировать этет. Подтвердить деген жерге алып келип басып турсак, выставить деп чыгат. Выставить кылабыз. Эгерде антпейм десеңиз, үстүндөгү жазылган парольду эле ылдый жагына көчүрүп жазып алып келсеңиз дагы болот. Далее. Салтанат Таалайбекова, сизди куттуктайм. Сиз Google'дан Gmail почтасын ачтыңыз. Дагы бир нерсени эскертип коеюнчу. Ушул жактан биз азыр парольду жазбадыкпы?
мисалы каркыра 85 депчи. Копировать, кайрадан көргөзүп жатам. Мындай кылып. Жоготуп албашыңыздар үчүн паролду скриншот кылып дароо алыңыз, же болбосо телефонуңуздун заметкасына жазып алыңыз. Сизде деле мурда электрондук почта ачылган, бирок сиз анын паролун унутуп калгансыз. Бул сиз үчүн өтө маанилүү. Жанагы жерге келдик. Салтанат Талайбекова дейт. Далее. Google бизге Gmail почтасынын колдонуу ыкмаларын айтып түшүндүрүп жатат. Бул жакты барыңыздарга окуп коюшуңуздарды сунуш кылам. Анткени жакшы сунуштарды берип жатат. Ооба, окуп чыктык. Андан кийин принимаю дегенди басабыз. Текшерип жатат. Уже биздин почтабыз ачылды. Аны текшерүү үчүн телефондон бул жака чыгабыз дагы, мынакей Gmail деген ар бирөөбүздүн почтабызда бар. Ал жака киребиз. Ал жака кирсек, оң жагында, мисалы менин мурдагы кирип жүргөн почталарымдын ылдый жагында мынакей түшүп калды. Салтанат Талайбекова 85 gmail.com. Анын бассак биз киребиз. Эгерде сизде мурда почта ачылбаса, дароо эле ал жака чыгып калат. Мынакей кирдик. Бизди Google куттуктап жатат, ыраазычылыгын билдирип жатат биз Google'дан Gmail почтасын ачканыбыз үчүн. Эми сизге келген каттардын бардыгы кайсыл жака түшөт? Мынакей ылдый жака түшсөңүз, вся почта деп турат. Ушул жака сизге келген каттардын бардыгы түшөт. Эгерде сиз кимдир бирөөгө документ жөнөтүшүңүз керек болсо, оң жактагы ылдый жагындагы плюс белгисин басасыз. Сизден кетип атканы дароо чыгып калат. Кимге жөнөтөсүз? Мисалы, Салтанат Талайбековага жөнөтүп жатасыз. Мисалы, gmail.com. Мынакей чыгып калды. Тема. Мисалы үчүн сиз расписание жөнөтө турган болсоңуз, расписание деп жазасыз. Эмне документ жөнөтүп жатсаңыз, ошонун атын жазып койсоңуз болот. Документти жазып жатканда текст түрүндө жазам десеңиз, анда текст түрүндө дагы жазсаңыз болот. Эгерде жок, ал сизде даяр боло турган болсо, оң жактагы өйдө жагын самолёттун жанында карасаңыз, скрипкага окшогон эмне? Ошону прикрепить файлыбыз. Прикрепить болсок, бияктан тандайбыз. Мисалы үчүн расписание түштү, бизге. Муну биз жөнөтөбүз. Жанагы самолётик менен эле басып. Биздин жөнөткөн расписаниябыз мына ушул жерге түшүп калды. Сиз Салтанатка расписанияны жөнөттүңүз. Сизге келген каттардын бардыгы вся почтага түшөт. Эгерде видео маанилүү болгон болсо, Керек Медиа YouTube каналына подписаться болуп, лайк басканды унутпаңыз. Мындан кийинки сабакта сизге өз телефонуңуздан кантип видео сабак жасай тургандыгын теориялык жактан көрсөтүп берем.